Сыналгы болгум келет. Бир күнү мугалим окуучуларына Кудайдан эмнени сурайт элеңер деп менин каалоом деген темада дилбаян жазууну тапшырды да, окуучулардын жазгандарын жыйнап келип, кечинде үйүнөн текшере баштады. Кокус арасынан бирөөсү болбогондо баарын тең эле нары бери коюп салып жатып алмак. Бирок так ошол дилбаяндардын арасынан бирөөнү окуган соң жүрөгү туз куйгандай ачышып, көзүнө жашы тегеренип отуруп калды. Аңгыча бөлмөгө күйөөсү дагы кирип келди. Аялынын көз жашынын куюлуп, ыйлап отурганын көрүп, "Эмне болуп кетти?" деп чочулай сурады. "Нону окучу", деди ал жанагы дилбаянды жолдошуна сунуп. Күйөөсү кагазга үңүлүп окуй баштады. "Кудай Таала, мен сенден бүгүн өзгөчө бир тилекти суранам. Мени сыналгыга айлантырчы. Мен анын ордунда тургум келет. Биздин үйдөгү сыналгыдай жашоону каалайм. Төрдөн өзгөчө орунду ээлеп, үйдөгүлөрдүн баары мени тегеректеп отурушса. Мен сүйлөп жатканда сөзүмдү бөлүшпөй, туш-туштан сурак калбай угушса. Баарынын кулагы менде болсо. Ал бузулганда кандай чебелектешсе, мен сыркоолоп калсам, мен үчүн да ошондой жан алакетке түшкөндөрүн каалайм. Үйгө аябай кеч келгенине, тим эле чарчап чаалыгып келгенине карабай, атам мени менен болуп, мени угуп олтурса дейт элем. Апам болсо көңүл ачуу үчүн алдыма келип, маанайы бузулганда да менин жанымда олтурса. Күнүгө бир маал ата-энем бардык жумуштарын жыйыштырып салып, мени менен болушса. Кудайым, мен сенден көп деле нерсе сурабаймын. Мага болгону ушул сыналгынын өмүрүндөй жашоо берчи. Шумдук экен, байкуш бала, деп күйөөсү да үшкүрүп жиберди. Деги ата-энеси кандай неме болду экен? Аялы болсо дагы эле көзүнүн жашын агызып отуруп, мындай жооп кайтарды. Бул дилбаянды биздин балабыз жазыптыр. Убакытты башкаруу китебинен алынды. Даярдаган Сыймык Саипов, көркөм окуган Азамат Боетов. Маалымат менен бөлүшүүнү унутпаңыз, ардактуу замандаш. Кийинки берүүгө чейин амандыкта туруңуз.